Кумтөргө убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден бери андагы иш ыргагында жакшы жакка өзгөрүүлөр болду. Кенде иштеп убактылуу жашап турууга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кызматкерлерге эмгек акысы өз убагында төлөнөт. Азыркы учурда кенге товарларды жана тейлөөлөрдү сатып алуу боюнча ачык айкындуулукту камсыз кылган жол жоболор башталды. Өткөрүлүп жаткан тендерлер компаниянын веб-сайтына дароо жарыяланат. В данный момент ведется в штатном режиме. Алтын кен баштагыдай эле иштеп жатат. Баардык тетиктер жана алардын запастары бар. Башында айрым жеткирүүчү компаниялар токтотуп койсо, башкаларын таап ошол эле тетиктерди сатып алуудабыз. Ушул тапта бизде пайда да бар, киреше да бар. Акыркы август айын эле алып карасак, 82% металл өндүрүш керек болсо, биз аны 83%га чыгардык. Бул деген сөз өндүрүш көбөйүп жатат дегенди билдирет. Убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден бери товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуудагы ачык айкындуулукка өзгөчө көңүл бурулууда. Компаниядагы мурдакы келишимдер дагы тыкыр текшерүүгө алынып, коррупциялык схемалар жок кылынууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дагы Ала районуна болгон иш сапар учурунда Кумтөрдө ай сайын 1,5–2 тонна алтын казылып, анын баары учак менен ташылып кетсе, учурда 1 да граммы сыртка чыкпаганын белгилеген. Коррупциондук схемаларын толук алып чыктык. Ошону ККМ алып чыкты. Толук алып чыктык. Биздин мурдагы жетекчилердин бардыгын алды, коррупциондук системага катыштыгы бардыгын аныктадык. Бардык премьер-министрлер, спикерлер, депутаттар, министрлер жана башкалардын бардыгы кошулуп алып туруп, президенттер кошулуп алып туруп мамлекет талаптарын жегенге шарт түзүшкөн. Чындыгында Кумтөргө тышкы башкаруунун киргизилгендигин коомчулук да колдоп берди. Анткени эл кенде адилеттүү башкарууну орнотуу үчүн көп жылдар бою ийгиликсиз күрөшүп келсе, азыркы тапта бийликтин Кумтөр боюнча саясаты толугу менен жактырылды. Эми мындан аркы Кумтөр кениндеги иштер дагы ачык айкын жана таза жүргүзүлүшү шарт. Кыргызстандын ошол аброюн баягы чүрбөстөн жакшылап дүйнөлүк аренада көрсөткөн үчүн баардык өз салымын кошот. Ошон үчүн мамлекет дайыма айкын, таза ачык маалыматтарды берип туруш керек. Кандай Кумтөрдө эмне маселе болуп атат, корпостон баардыгын эме кылып туруп. Андан тышкары ошол жанакы биздин мыкты инсандарыбызды, адистерди, ошолордун баардыгын жана маселени билген адамдардын баардыгын ошолорду чогултуп, ушундай бир ишти жүргүзүп туруш керек да. Кумтөр боюнча келишимди мамлекеттин пайдасына кайра карап чыгуу боюнча азыркы бийликтин кадамында элдин колдоосу башкы ролду ойноду. Эксперттердин баамында мында президенттин, соттун, парламенттин жана эң башкысы элдин позициялары дал келди. Андыктан эл аралык аренада көтөрүлүп жаткан маселеде кыргыз тараптын эл аралык арбитражды утуп алуу мүмкүнчүлүгү чоң дейт эксперттер. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.